Алтынбек Рыскулбековдун кесиби электр куроочу. Ал бул кызматта 16 жылдан бери иштеп, жумуштун ысык суугуна көнгөн. Бүгүндө адаттагыдай ишин жасоо үчүн бийик турган жогорку чыңалуудагы аба чубалгаларына көтөрүлүп, эски жабдууларды алмаштырды. Карабайсыз, азыр жамгыр жаап атат, жамгырда да иштеп атабыз. Кар жаап атса, кар жаап атканда иштейбиз, кышы жай иштей беребиз да мындай. Аба эле болсо айла жок иштейсиң баарын. Азыр бул изоляторду оштурдук. Эми жумуш көрүп турсуздар, оор эле жумуш. Лестницамен да чабабыз. Сыяктан бери колёрлар кире албай лестницамен иштеп келдик. Мыякта апарлап нерге келдик жаңы азыр. Бул машина бир аз жеңилирээк. Жайында мына азыр ремонт кылып атабыз, кышы менен свет өчпөсүн депчи. Бул жумуштарды Талас электр тармактар ишканасына караштуу жогорку чыңалуудагы аба чубалгалар кызматы жасоодо. 10 жакын кызматкер эртеден кечке ушундай бийиктикке көтөрүлүп, улам жерге түшүп, кайра чыгып иштешүүдө. Бүгүнкү иш Кең Арал айылында жүрдү. Азыркы учурда 110 аба чубалгы линиясында Семетей Победада кезектеги оңдоо иштери болуп атат. Дефектный изоляторларды оштуруп атабыз. Верховой осмотрлар болот. Виброгасительдер коюлат, сымдар текшерилет. Илинип турган ЛК изоляторлар, анан үстүндө турган стеклянный изоляторлар уже сроку келип калган. Өзүңүздөр көрүп тургандай карайып калыптыр. 10 жылдан ашпалды, ошонун баарын оштуруп атабыз азыркы учурда. План боюнча эскилиги жеткен изоляторлордун баары жаңысына алмаштырылат. Ал үчүн улуттук электр тармагы ачык акционердик коому жаңы айнек изоляторлорду алып берген. Бул оңдоолордун максаты Бакаята районуна электр энергиясын сапаттуу жеткирүү жана мүчүлүштүктөрдүн алдын алууга багытталууда. Бул линия Семетей подстанциясына чыгып, Бакаятада Победа деген подстанция бар. Ошол жерге барат. Бакаята районунун толук электр энергия менен камсыз кылат ушул. Бул линиянын өзүнүн узундугу 40 километр. Ошону 3 күндө кылып бүтөбүз. Белгилей кетсек, Талас электр тармактар ишканасынын 54.399 кардары бар. Аларга электр энергиясын жеткирүүдө буга окшогон жогорку чыңалуудагы аба чубалгылардын ролу чоң. Мындан улам мекеме эскини жаңылоо, оңдоо жана текшерүү жумуштарын күчөтүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.